жалуу, таасирдүү болуш үчүн, биздин сөзүбүз синимдүү, үнүбүз угумдуу болуш үчүн оратордук чеберчиликтин негиздерин өздөштүрүшүбүз керек. Өзгөчө бул ишимде ар күнү болобу, негизинде байма бай эл алдына чыгып презентация жасап, кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, же болбосо ошол эле мугалимдер сабак берет, бул дагы оратордук чеберчиликке кирет, оратор деп эсептелинет мугалимдер. Бул кесип ээлерине өзгөчө дагы мааниге ээ. Азыр экранымды бөлүшөйүн. Так. Көрүнүп атабы баарына? Экран. Ооба, көрүнүп атат. Байыркы гректер түптөп кеткен риторика бүгүнкү күндө дагы актуалдуулугун жоготкон жок. Мынтип канондук риторика 5 бөлүктөн турган. Биринчиси бул инвенция, ой жаратуу. Демек, кандай гана презентация эл алдына чыгуу болбосун, биз ой жаратабыз. Тема, кайсы тема тууралуу кеп кылам, эмне тууралуу кеп кылам, кайсы предмет тууралуу деп. Бунун айланасында буга байланыштуу маалыматтарды топтоп даярданышыбыз керек. Демек, эми полный экранды басып коебузбу, F5 дегенди? F5. Ооба. Демек, канондук риторика дедик, биринчи бөлүгү инвенция, ой жаратуу. Демек, эмне айтам деген суроого жооп берет. Экинчи бөлүк бул диспозиция же композиция деп да айтып койсо болот. Жайгаштыруу, ошол биз топтогон материалды жайгаштырабыз же структуралаштырабыз. Киришүүдө эмне айтам, негизги бөлүктө эмне айтам, анан эмне менен корутундулайм. Демек, бул бөлүк кандай иреттүүлүктө материалымды сунам деген суроого жооп берет. Үчүнчү бөлүк бул илокуция жана орнамента. Бул жерде биз сүйлөш стилин тандайбыз. Албетте, тойдо сүйлөгөн стилди биз илимий конференцияда колдонбойбуз. Андыктан ишкерага жараша, аудиторияга жараша, темага жараша, албетте, же ошо кепке жараша, кандай кеп бул, демек, биз стиль тандайбыз. Публицистикалык стиль, илимий стильби же жана башка. Мындан тышкары бул жерде мына орнамента деп турат, өзү ассоциация жаратып. Демек, биз сөзүбүздү кооздойбуз, шөкөттөйбүз. Эмне менен шөкөттөшүбүз мүмкүн? Биз стилистикалык фигуралар же троптор, балким фразеологизм, макал лакаптар менен кооздошубуз мүмкүн. Демек, бул үчүнчү бөлүк кандай тилдик каражаттарды колдоном деген суроого жооп берет. Төртүнчү бөлүк меморио. Бул жогоруда даярдап алган нерселерди эми биз эстеп калышыбыз керек. Демек, эстеп калуунун бир катар техникалары бар. Демек, бул бөлүк кантип эстеп калам материалымды, суна турган материалымды кантип эстеп калам деген суроого жооп берет. Бешинчи бөлүк акция, аткаруучулук деп которулат. Бул жерде, демек, ушунун баарын жакшынакай жайгаштырып алдык, шөкөттөп даярдап алдык, эске тутуп алдык. Эми ошону аудиториябызга татыктуу деңгээлде аткарып беришибиз керек. Бул жерге эмне кирет? Бул жерге вербалдык эмес каражаттар, паравербалдык каражаттар кирет. Мимика, жест, же болбосо жана экстралингвистика, просодика, үн, интонация, темпоритм, пауза жана башка. Мына бүгүнкү вебинарыбызды дал ушул 5-чи бөлүккө арнайбыз. Тактап айтканда, паравербалдык каражаттарга, паравербалдык коммуникацияга. Эмнеге? Анткени жест, мимиканы дагы кароого убактыбыз тилекке каршы чектелүү. Андыктан ошол паравербалдык коммуникацияга, анын дагы негизги гана пункттарына токтолобуз. Дагы эле ошол убакыттын тардыгына байланыштуу. Ушул акциянын маанилүүлүгүн байыркы гректерден, байыркы Грециядан чыккан улуу оратор Демосфен Жон Террис менен сезген да. Бул алгач сахнага чыкканда публика алгачкы эле сөздөрүнөн андан ары улантууга мүмкүнчүлүк бербей, образдап айтканда сахнадан кууп жиберишкен, ышкырыктар менен, кыйкырыктар менен. Эмнеге? Анткени Демосфендин үнү жаратылыштан өтө мындай акырын чыкчу. Албетте, ал учурда бүгүнкүдөй болгон микрофондор жок болгон, технология өнүккөн эмес. Анан адам өзүнүн жандуу, өзүнүн үнү менен алыскы катарларга чейин үнү учпаш керек эле, ушунча күчтүү болуш керек эле үн. Үнү ушундай алсыз болгон, мындан тышкары чулдур болгон, дикциясы өтө начар, сөздөрдү чайнап,
тамгаларды жутуп, мындан тышкары р тамгасын айта алчу эмес. Кыскасы ушундай кеп техникасы начар болгон. Бирок Димас Фен абдан күчтүү, эрки күчтүү адам экен. Башкабыз болсок, балким комплекс болуп кийин чыкпай деле калмакпыз эл алдына. Бул ушуну эске алып, тескерисинче ошол күндөн тартып машыга баштаган. Сиздер бул жерде сүрөттө көрүп турганыңыздардай экранда деңиздин жээгине барып алып, же болбосо шаркыратмалардын жанына барып алып, оозуна майда таштарды салып алып, улуу мыкты ораторлордун кептерин жаттап алып, же болбосо кандайдыр бир ырларды, кыскасы бир тексттерди үнү катуу чыгарып сүйлөчү экен да. Суунун жанагы добушун басып өтүп, ошентип ал өзүнүн дикциясын, үнүн машыктырган экен. Ички туюм менен. Баса Димас Фенди адамзаттын алгачкы логопеди деп да коюшат. Балким сиздер уккандырсыздар, дикцияны жакшыртуу үчүн айрымдары оозго жаңгак салып алып, жаңылмаштарды айтыш керек деп сунуштап келишет. Димас Фен ошондой ички туюм менен машыккан. Жанагы р тамгасын, айта албаган р тамгасы айтууну күчүгө үйрөткөн да. Күчүгө р деп атып, ошону туура атып, р тамгасын дагы үйрөнүп алган. Бул жанагы мындан тышкары жана ийини мынтип улам силкинип турчу, бул дагы публиканын кыжырын келтиргендиктен, демек өзүңүздөр билесиздер, ал учурдагы антика доорунда абдан эстет эмес, эстет анын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир аз негативдүү көз карашта болчу. Бул нерсени дагы шыкка кылычын илип коюп, астына туруп, улам ушундай машыга берип, анан тиги кылыч улам тилип кетип атып, аны дагы токтотуп жеңген экен. Ушунча эрки күчтүү, кыйын адам экен. Ушундай талыкпаган эмгектин артынан мыкты улуу оратор болуп чыга келет. Бүгүнкү күндө дагы публика эч айырмаланган жок адамзат андан бери. Ошондой эле эгерде дикциясы начар, тутсуз болсо, дагы публика реакция кылат. Муну биз баарыбыз эле күбө болуп келатабыз. Алыс барбайлы, биздин саясатчылар, айрым саясатчыларыбыздын сүйлөгөн сөзү, өзгөчө дикциясы абдан катуу сын пикирге кабылып келет. Эми негизи окумуштуулардын изилдөөлөрүнө токтоло кетсек, изилдөөлөр көрсөткөндөй, баарлашуу учурунда, кандай гана баарлашуу болбосун, вербалдык коммуникацияга сөздүн өзүнө 7% орун берилет экен. Ал эми калган 93% вербалдык эмес, жана паравербалдык коммуникацияга. Же башкача айтканда жест, мимика. Бул эмнени билдирип турат? Демек, коммуниканттар бири-биринин сөзүнө эмес, албетте сөз маанилүү, маңыздуу болуш керек. Бирок ошол сөз кандай интонация менен, кандай жест, мимика менен коштолду, ошол көбүрөөк маани берип, ошол нерселерде көбүрөөк маалымат алат экен. Демек, бул өтө маанилүү. Кеп техникасы дегенибизде, кеп техникасы сиздер экранда көрүп турган элементтерден тышкары дагы бир топ нерселерди камтыйт өзүнө. Бул регистрлер, резонаторлор, логикалык борборлор жана башкалар. Дагы айтып кетейин, бүгүн убактыбыз чектелүү болгондуктан мына ушул нерселерге токтолоюн дедим. Муну дагы өзөктүү нерселерди. Анда эмесе үндөн баштасак. Үн бул албетте маалымат алышуунун негизги куралы. Үндү музыкалык инструмент менен салыштырсак болот да. Бул экалдуу музыкалык инструмент. Элестетсеңиздер, кандайдыр бир инструмент, эгерде күүлөнбөгөн инструмент болсо, аны угуу жагымсыз болот бизге. Үн адамдын үнү да сыңардай эле, сыңарындай коюлбаган же күүлөнбөгөн инструментте жагымсыз болсо, ошондо бизге укмуксуз болот, аудитория маалыматты жакшы кабылдай албай калат. Бул эффективдүү коммуникацияга тоскоол болуп калат. Психологдордун айтуусу боюнча, аудитория кандай үндөргө ишенет? Аудитория төмөнкү регистрдеги, же жөнөкөйлөштүрүп айта турган болсок, жоон үндүлөргө ишенет экен. Албетте бийик, ички үндөр бул жаштык менен ассоциацияланат, бирок ошону менен катар эле тажрыйбасыздык менен ассоциацияланат экен.
Мен өзүмдүн практикамдан эле айта кетсем, 28 жылдан бери телевидениеде иштейм, анан бизге кастинг уюштуруп калганыбызда алпамчыларды, дикторлорду кабыл алууга кастинг жарыялаганда көптөгөн жаштар келет, анан татынакай экрандан келишимдүү, жашынакай көрүнүшөт, бирок сүйлөгөндө көпчүлүгүнүкү үнү ичке болот же тембры, кыскасы ылайык келбейт дегендей. Өзгөчө бул кыздарга тиешелүү мындай тенденция болуп жатат. Үндөрү абдан ичке, жаш баланыкындай, анан интонациясы дагы эркелеп сүйлөшөт да. Эмнегедир ушундай тенденция кетип атат. Мисал келтирсем, мынтип окушат да, текст, мындай текст болсо. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар деп мындай эркелеп сүйлөшөт да. А эми мындай үнгө албетте телекөрүүчүлөр ишенбейт. Анан тилекке каршы канчалык келишимдүү болбосун, ушул үн же дикциядан кастингден өтпөй калышат. Не? Бирөөңүздөрдүн микрофонуңуздар күйүп турат, мүмкүн болсо өчүрүп коесуздарбы, сурамыч? Айнура эжей, кичине катуураак болобу? Үн угулбай атат жакшы. Угулбай жатабы азырчы? Азыр жакшы болду. Мен алыс туруп атам. Демек, үндү азыр угуп жатабы, үндүн маанилүүлүгүн, э? Демек, биз айттык, аудитория төмөнкү регистрдеги жоон үндүү ишенет экен да, бул психологдордун айтуусу боюнча. Эми мен дагы бир мисал менен далилдегим келип турат, канчалык маанилүү экендигин. Баарыңыздар билесиздер, Маргарет Тэтчер көп жылдар бою Британиянын премьер-министри болуп иштеп келген, улуу саясатчы. Маргарет Тэтчер өз кезегинде чоң саясатка аттанаарда анын политтехнологдору, тактап айтканда имиджмейкерлери кеңеш беришкен. Айтышкан: Маргарет, сен мыкты, күчтүү саясатчысың. Бирок сенин чоң кемчилигиң бар. Бул сенин үнүң дешкен. Маргарет Тэтчердин үнү кичинекей кезинен тарта мындай, жана мен айтпадымбы, ичке, ачык, угуп жатабы сиздерге? Жагымсыз болду. Анан политтехнологдору, имиджмейкерлери сунуш кылып, педагог жалдашып, анан Маргарет Тэтчер ага макул болуп, педагог барып үнүн машыктырып, үнүн жакшырткан. Азыр мен сиздерге Маргарет Тэтчерге арналган бир көркөм фильмден кичинекей үзүндү көрсөткүм келип турат. Дал ошол имиджмейкерлер ага кеңеш берип турган учуру жана ошол үндү калыптандыруу боюнча сабактарды алып турган фрагмент. Все же, ладно. Үн угулдубу сиздерге экран фильмден? Oldu. Мүмкүн болсо микрофонуңуздарды Болуп атат. улап ата жакшы анда. Анда эмесе көрөлүм. Но все же, главная проблема голос. Слишком высокий, что исключает властность. Достопочтенная леди чересчур громко визжит. Публика не любит женщин, которые разглагольствуют или наседают. Лучше убеждать. И, кстати, мне очень нравится ваша «О, концентр». В этом властность, в этом нотки лидера, точно. И еще. А теперь передайте свою сумочку, госпожа Тэтчер. Так, хорошо, только я посмотрю. Вот так. Дело не в постановке голоса, но обретение веры. Ну, ты делаешь веры, а теперь поглубже, чтобы почувствовать свои руки. А сейчас говорите мистер Тэтчер. Да. Нет, я хочу слушать убежденность, уверенность, ладно? Хорошо, еще раз. Глубокий вдох и... Да. Хорошо. Бул жерде байкадыңыздарбы? Дело не в постановке голоса, в обретении веры. Ну, ты делаешь веры, а теперь Бул жерде педагог Маргарет Тэтчердин, мындайча айтканда, мен түшүндүрүп кетем, анан таң калбаңыздар эмнеге кармап атат деп. Мунун өзүнүн бир
жөнү бар. Демек, негизи үн туура дем алуунун негизинде коюлат да, машыктырылат. Дем алуу биздин организмде бирөө экранда сүрөт тартып жатат, кимдики болду экен? Элира? Сүрөт тартпасаңар экранга. Дем алуу, мен айттым жанагы үн туура дем алуунун негизинде машыктырылат. Дем алуу бизде организмде газ алмашууну гана камсыз кылбастан, бизде сүйлөп жаткан учурда бизге энергия болуп берет. Дем алуу физиологиялык дем алуу болот жана фонациялык дем алуу. Мына физиологиялык дем алуу дал ошол газ алмашууну камсыз кылып турат. Ал эми фонациялык дем алуу биз сүйлөп жаткан учурда же ырдап жаткан учурда же болбосо жөн эле деп аба чыгарып турган учурда бизге энергия болуп берет. Бул фонациялык дем алуу. Биз муну көзөмөлдөйбүз. Каалаган учурда токтотобуз, абаны пауза кармайбыз дегендей, каалаган учурда демде алабыз дегендей. Бул ушул дал дем алуу биздин үнүбүздүн жагымдуу же жагымсыз чыгышына түздөн түз тиешеси бар. Дем алуунун 3 түрү бар. Акрек, көкүрөк, диафрагма жалпы караганда. Айтып кетчү нерсе, адамдардын дээрлик 90%, 95-96% туура эмес дем алат. Башкача айтканда, акрек жана көкүрөк менен дем алышат. Муну эми түшүндүрүп кетейин. Акрек дем алуусу деген эмне? Орусча айтканда ключица. Бул жерде дем алуу системасынын бардык булчуңдары процесске катышпагандыктан, аба кичине эле, адам оозун канча чоң деп ачса дагы, аба аз болот дагы, бат түгөнөт. Кайра. Албетте бул жөнөкөй диалогтук, кептин диалогтук формасында акрек дем алуусу же көкүрөк дем алуусу жетиштүү болот. Бирок эл алдына чыгып сүйлөгөндө адатта биз монолог формасын колдонобуз. Кептин. Бул учурда бул жетишсиз болуп калат. Анын үстүнө көпчүлүк эл алдына чыкканда сүрдөгөндү эске алганда, көпчүлүгү коркот, сүрдөнөт. Ал эми адам толкунданганда, сүрдөгөндө кан бат айланат дагы, аба жетпей баштайт. Өйдөлөй баштайт да, анан улам аба жетпейт. Оратор, спикер оозун канча чоң ачса дагы, аба бат түгөнөт дагы. Өзү да кыйналат, аудитория да чарчайт. Деп кээ бирөөнүкү дагы үнүн чыгарып дагы мындай алат. Бул туура эмес. Медицина жагынан ооз менен ар дайым дем алганда дагы бара-бара адам кулагы укпай калат. Приводит к глухоте. Көкүрөк диафрагмасы бир аз эффективдүүрөөк, бирок мында дагы неменен дем алуу системасынын бардык булчуңдары процесске катышпайт. Бул жерде дагы оратор улам ийнин көтөрүп деп оозун ачса дагы бат эле түгөнүп калат аба. Эң эффективдүү, натыйжалуу дем алуу бул диафрагмалык. Тактап айтканда, дагы тактасак, диафрагма кабыргалык дейбиз. Жанагы Маргарет Тэтчердин педагогу белинде кабыргасын кармаганда дем алуусун текшергендегиси да. Туура дем алып атабы, диафрагма мененби же диафрагма менен эмеспи? Диафрагма деген эмне? Диафрагма бул сүрөттө көрүп турганыңыздардай кызыл өң менен. Бул биздин организмдеги негизги дем алуу булчуңу. Көкүрөк көңдөйүндөгү органдар менен ич көңдөйүндөгү органдарды бөлүп турган булчуң. Эгерде биз диафрагма менен дем албасак, бул өмүр бою ушул абалда жатат, иштебейт. Организмдеги эң жалпоо орган ушул диафрагма. Эгерде биз туура өздөштүрүп диафрагманы туура дем ала баштасак, анда бул иштейт. Кандай болот процесс, механизм? Адам мурун менен диафрагма менен дем алганда, бул диафрагма ылдый бир аз түшөт. Ылдыйкы органдарга барып жабышат. Анан адам сүйлөй баштаганда, же ырдай баштаганда, же абаны жөн эле деп аба чыгара баштаганда, бул диафрагма кайра өз абалына көтөрүлө баштайт дагы, абаны бир калыпта мындай түртө баштайт. Бул эмнеге өбөлгө түзөт? Бул учурда аба жылыйт, аба нымдалышат жана тазарат. Мындан тышкары бул дем алуунун артыкчылыгы эмнеде? Сүйлөгөндө бул аба
үн түйүндөрүнө күч келтирбейт. Ошондо адам чарчабайт. Кээ бир мугалимдер айтып калышат. Ой, бүгүн аябай көп сабагым болуп чарчап үнүм чыкпай калды дейт. Демек алар туура эмес, айтып атайын, көпчүлүк 90%дан көп адамдар туура эмес дем алат. Баягы мына тамагы менен сүйлөшөт ичке, бул жерге связкаларга күч келтирип, ошондуктан чарчап калат. Бул терс таасирин тийгизет. Дем алуу, диафрагмалык дем алуунун мына канчалаган плюстары бар дегендей. Мындан тышкары, туура дем алганды өздөштүрүп алсаңыздар, узун фразаларды кыйналбастан окуйбуз. Монологдук кепте биз узун фразаларды кээде докладтарда окуйбуз, илимий конференцияларда болобу же отчетторду бергенде дегендей эл алдына чыгып окуганда аба жетпей калышы мүмкүн. Туура эгерде жанагындай өздөштүрбөсөк, туура эмес жерде пауза кылып алсак, өзүңүздөр билесиздер, сүйлөмдүн мааниси өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мындай бир мисалдар. Классикалык сүйлөм. Мисалы, Асан кызыл таякча менен турган, бул паузаны билдирип турат. Демек, Асандан кийин пауза кылабыз. Мисалы, Асан сокур атка минди. Же башка жерде пауза, аба жетпей кетип, ошол жерде коюп калдыңыз пауза. Асан сокур атка минди. Демек, биз Асанды сокур кылып салдык. Орус тилинен бир мисал келтирсем, он же ребенок, же болбосо он же ребенок. Кулум болуп калды да. Же түрк тилинен дагы бир мисал келтирсек, түрк тилинде дагы ушундай бир мисал айтып беришет. Çalış baban gibi eşek olma. Çalış baban gibi eşek olma. Demek gördüңүздөрбү, бул жерде которсок түзмө түз. İşte атаң сыяктуу, işte атаң сыяктуу эшек болбо. İşte атаң сыяктуу эшек болбо. Демек, пауза дайча айтканда ский кручу деп койсок болот. Значит, коварная волшебница. Демек, теңирден тескери кылып маанини өзгөртүп коюшу мүмкүн. Кеп техникасынын кийинки компоненти бул артикуляция. Артикуляция бул адам сүйлөп жаткан учурда сүйлөө органдарынын жайгашышы. Сүйлөө органдарына артикуляциялык аппаратта эмне кирет? Тил, тиш, жумшак таңдай, катуу таңдай, кекиртек, тамак деген бул ушул нерселер. Анан эриндер, негизгиси эриндер, карап сүрөттө көрүп турганыңыздардай мындай чек коюп турат. Бул эмне дегенди билдирет? Демек, оозду сүйлөгөндө жайбай сүйлөш керек. Мисалы үчүн, бул жерде тыбыштар турат: и, а, о, у, ы. Демек, и эмес, и, а, о, у, у деп керек. Байкасаңыздар, мен саламатсыздарбы дегенде үн кандай чыгып атат, саламатсыздарбы дегенде үн кандай чыгып жатат. Мынтип жайганда үн дароо тембрдагы ичкере түшөт. Демек, бул тембрга дагы чоң таасир этет. Артикуляцияны дагы өздөштүрүш керек. Буга дагы бөлүнүп. Эми үндү жакшы көрүнгөн көнүгүүлөрдөн бир көнүгүүнү көрсөтсөм, муну албетте жанагындай дем алуу гимнастикасын жасап алгандан кийин, денени ысытып алгандан кийин, булчуңдарды ысытып алгандан кийин жасаш керек. Анткени билесиздер, спортчулар болобу, бийчилер болобу, денесин ысытып алмайынча бийлебесе же шпагатка эгерде отурчу болсо, булар травма алып калышы мүмкүн. Демек, биз дагы үндү машыктыруу алдында денени ысытып, булчуңдарды ысытып алышыбыз керек. Андан кийин мына төмөнкүдөй көнүгүүлөрдү жасасак болот. Жанагы Маргарет Тэтчер ма деп атпады эле, ушундай сыяктуу бир өңүттө көнүгүү. Мындай. Спа, 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 спу, 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 спы, 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 спы. Үндү көкүрөккө түшүрөбүз. Спа, 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 спа. Бияка тамакка күч келтирбей, көкүрөккө, гөөлдөндөн чыгыш керек, гөөлдөндөн. Каалоочулар барбы ушул көнүгүүнү жасап көргөнгө? Жок окшойт, каалоочулардан болбосо жасап көрө керек практика. Анда эмесе дикция башка компонент, кеп техникасынын дагы бир компоненти бул элементи дикция. Дикцияны адатта айтышат жаңылмаштар менен машыктырыш керек дейт. Ооба, жаңылмаштар менен машыктырат. Бирок эң алгач ушундай тамга айкаштарынан башташ керек. Мисалы үчүн прак, пря, прок, прё. Ашыкча тыбыштарды кошпойбуз. Пыра, пыра, пыро эмес.
премьер-министрге прекрасно деп сүйлөшөт го, прокуратура же прокуратура деп андай айтуу туура эмес дегендей. Ушул нерселерден так ашыкча тыбыштарды кошпой айтып машыксаңыздар, кийин кандай гана сөз болбосун, аны так айтууга өбөлгөтсөт. Андан кийин мындай жаңылмаштарга өтсөк болот. Кийинки компонент, кеп техникасынын кийинки компоненти бул интонация. Интонация өзү татаал кубулуш. Дал ушул интонация оозеки кептин өзгөчөлүгү. Жөнөкөй эле саламатсызбы деген сөздү алалы. Аны кагазда, мисалы үчүн жазуу формасында болсо, бизге ушул адам, тиги же бул адам кандай өңүттө, кандай интонация менен учурашкан, керсейип учураштыбы же сый урмат менен учураштыбы, жазуучу же автор мисалы үчүн канчалаган комментарий берет, мындай кашылсеп же жана башка дегендей. Ал эми оозеки кепте биз интонация менен түркүн түскө боеп коюшубуз мүмкүн. Өзүбүздүн ички маанайыбызды, адамга болгон сый урматыбыз барбы же жокпу билдирип коюшубуз мүмкүн. Ар кандай, мисалы үчүн, саламатсызбы? Саламатсызбы? Ар кандай, демек интонация. Эми ораторго бул маанилүүлүгү, айрымдардын үнү монотондуу болот. Мисалы мындай бул жерде жаңылмаштырат, ушуну окуп көрсөм. Үч күчү үшүп, үнү бүтүп, энесин күтүп тура берди, үшүп деле бир мындай артикуляцияда иштебейт. Монотондуу болот. Монотондуу үн адамды чарчатып жиберет, уктатып жиберет дегендей. Демек, интонацияны байытууга аракет кылышыбыз керек. Мына ушундай ар кандай тексттерди, мисалы, бул жаңылмашты ар түркүн окуп машыксаңыздар болот. Кайгыруу менен же сүйүнүч менен таң калуу интонациясын берип машыксаңыз болот. Дагы бир маанилүү компонент кеп техникасынын бул орфоэпия, бул бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе деп айтсак болот. Бул кыргыз тили болобу, башка кыскасы постсоветтик мамлекеттерде жалпы проблема. Постсоветтик мамлекеттерде эле эмес, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде да иштейм, ал жакта кесиптештерим да айтып калат, Түркияда деле ушундай маселе. Жеке менчик телекомпанияларда тилекке каршы кеп маданиятына маани беришпейт. Биздегидей эле тилдик нормалар бузулуп, аны менен албетте коомдун тилдик аң сезимине биз терс таасирин тийгизип жатабыз. Эми орфоэпия дегенде ар бир тилдин өзүнүн орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелери бар. Орфография албетте туура жазуу, орфоэпия туура айтуу. Мисалы үчүн орус тилин алалы. Молоко деп жазылса, адатта молоко деп. Бирок адабий нормага ылайык молоко деп эмес, молоко деш керек. Биринчи үндү редукцияга учурайт. Же мындайча айтканда түшүп калат. Молоко, поговорить, потому что национальный деп редукцияга учурайт. Бул эски москвалык говор адабий нормага кирген. Эми башка сөздөрдү карайлы. Орус тилинде сделал деп жазылат, сделал деп айтабыз. Ребенок деп жазылат, ребенок деп айтабыз. Түрк тилин ала турган болсок, тектеш тили бейил, буларда болсо Истанбул түркчеси же Истанбул аазы деп коет. Бейил деп жазылса, дийил деп айтыш керек. Япажак деп жазылса, япыжак. Дуражак болсо, дуружак. Эми немис тилин ала турган болсок, немис тилинде с тамгасынан кийин үндү келе турган болсо, ал айтылганда же окулганда зга айланат, зона. Же мына зафт. Бирок башка эрежеге ылайык немис тилиндеги с тамгасынан кийин үнсүз келсе, ал өзгөрбөйт. С боюнча эле калат. Бист, ист. Англис тилинде эле караңыздар, мына жазылгандай окулбайт, башкача. Бул эми Кытай тили деле ушундай кетет, тондук тил билесиздер. Так, эми кыргыз тилинин орфоэпиялык нормалары да бар. Демек, башка тилдердей эле биздин дагы кыргыз тилинин дагы орфоэпиялык эрежелери бар. Айрымдарына токтоло кетсек, мисалы үчүн сөз к тамгасынан башталса, андан кийин ичке үндүүлөр келсе, к тамгасынан кийин ö, ü, и, и, анда сөз к тамгасы гга айланат. Көпөлөк эмес, көпөлөк, келечек эмес, келечек, күчүк эмес, күчүк.
киреше деген сыяктуу. Тилекке каршы азыр коомубузда көпчүлүк өкүнүчтүү айрым мугалимдер дагы кайсы бир жылдары ушундай бир кеп техникасы боюнча семинар өткөрүп калып, Бишкектин мугалимдеринен араларында кыргыз тилинин мугалимдери бар экен. Ошол жерде бир 7-8 мугалим отурган, ошолордун ичинен бир гана эжеке, ал ушул улуу муундун өкүлү экен, Советтер Союзу учурунда иштеп калган. Ошол эжекеден башкасы калганын баары кыргыз тилчилер абдан нормаларды бузуп окушту да. Көпөлөк десе көпөлөк, келечек, өчтү, мисалы үчүн дагы бир эреже бар, өчтү деп жазылса өчтү. Учту карандаш эмес, ушту карандаш. Эшикти ачты эмес, ачты. Жана башка. Дагы бир эреже мына. Кандай жазылса ошондой окулат тилекке каршы. Жабыркады десе жабыркады дейт. Эреже боюнча эгерде б тамгасы эки үндүнүн ортосунда калса, в деп окулат. В дегенде бул шарттуу түрдө в дифтонг менен айтыш керек да. Жабыркады, абарай, сабак дегенде. Бирок тилекке каршы азыр масс медиада тилекке каршы менин кесиптештерим, айрым кесиптештер дагы радиодо болушу, кандай жазылса ошондой окуп, тескерисинче коомдун тилдик аң сезимин ушул орфоэпиялык, фонетикалык жагын, фоностилистикалык каталарды кетирип жатышат. Анан баягыда эле стереотип күчтүү да. Телевидениеде сүйлөп жаткан киши сабаттуу деп ойлошот. Анан жашынакай мага көп эле айтышкан, эжеке деп студенттерим, мен мурун абарайды эле окучумун, анан бир жолу бир алып баруучуну көрүп калдым, абарайы, эртеңки күнгө абарай боюнча таанышып калыңыздар дегенде мен туура эмес айтып турайынбы деп, мен дагы абарай деп калгам. Демек, биз дагы ушул тилекке каршы медиа өкүлдөрү буга мындайча айтканда, тырнакча калып айтканда, салым кошуп жатабыз да, өкүнүчтүү. Мына караңыздар эми табу деш керек. Табу деп айта турган болсок, бул таптакыр башка маани, семантикасы да такыр башкача болуп калышы мүмкүн. Табу запрет, бир нерсе. Демек, бул нерсеге да өтө маани. Эми сырттан кабыл алынган сөздөргө дагы карасак, бул жерде дагы маани бериш керек. Мисалы үчүн, желе деп айта турган болсок, ж жумшак, бул желе. Желе десек, бул таптакыр башка мааниси. Тыбыштарды ушул туура айтыш керек. Сырттан кабыл алынган сөз ар бир тил албетте төл сөздөрдөн тышкары сырттан кабыл алынган сөздөрдөн дагы турат. Биз мисалы академия эмес, академия дешибиз керек. Прокуратура, революция эмес, революция, дикция, костюм эмес, костюм, демократия, депутат эмес, депутат, демократия. Эмнеге? Кыргыз тилинин орфоэпиялык нормалары Кыргызстандагы түндүк кыргыздардын, говорлордун, жалпы албетте бардык аймактардын, бирок түндүк кыргыздардын говорлору үстөмдүк болгон да, басымдуулук болгон. Мындан тышкары орус тилинин дагы таасири абдан күч болгон. Ошондуктан биз азыркыга чейин бизде реформа болгон эмес, биздин орфоэпиялык мындай нормалар жок дегендей, орфоэпиялык сөздүктөрүбүз да жок. Мен билишимче, орус тилинин призмасы аркылуу айтышыбыз керек. Демек, орус тилинде кандай айтылса, биз дагы милдеттүү түрдө ошондой айтышыбыз керек. Мисалы үчүн, академия эмес, академия. Эгерде сиз академия дей турсаңыз, деп айта турган болсоңуз, анда сиз милиционер деп айтканга барабар болуп калат да. Биз милиционер дебейбиз, милиционер деп жумшак айтабыз. Прокуратура, прокуратура деп байкайт болушуңуздар керек. Көпчүлүк ушинтет, өзгөчө кыргыз тилдүүлөр. Мен мындай жыйынтыкка келдим. Балким кыргыз тилинин сингармонизм мыйзамы жетелеп кетет. Ра дегенде к, ра, тура деп айткысы келип кетет адам. Же пур деп баштаса прокуратура деп кетет. Бирок эл алдына, публика алдына чыккандан кийин милдеттүү түрдө албетте адабий норманы сакташыбыз керек дагы, тилди жатыптырып, машыктырып, туура айтканга аракет кылышыбыз керек. Мына революция, дикция, революция, дикция эмес. Биз жана айтып атпайбызбы, саясатчыларга сын пикирлер айтылып келет деп. Бирок саясатчыларга эле эмес, мугалимдерге азыр көпчүлүгүбүз вебинардын катышуучулары менин билгенимде мугалимдер биз дагы эгерде туура эмес, дикциябыз начар болсо, туура эмес сөздөрдү айтсак, студенттер же окуучулар бизди мындай өз ара сөз кылып,
WhatsApp'tardan bölüşүп дегендей карантинде баарыбыз күбө болдук го дейм, айрым мугалимдердин ушундай туура эмес айткан сөздөрүн бөлүшүп өз ара ушундай күлкүгө алышып. Айнура Кабатай кызы деген диктор бар го. Ошол кантип сүйлөш керек ошону айтып берет экен. Мага кайрылып жатышат экен деп кетпедимби? Ооба, биз вебинар өтүп атабыз, кошулуңуздар, келиңиздер. Анан бир учурду эстеп кеттим. Бир жээним кайсы университет окуу жай экенин айтпай эле коеюн, жогорку окуу жайда бир күнү келиптир. Эже бизде биз мугалим социология эле дечи, биз түшүнбөй жүрчүбүз. Көрсө социология экен да деп. Аябай ошо күлкүгө алып жүргөн кездер экен да. Демек, биз эми өзүбүз реформа же адаптация кыла элекпиз. Мисалы үчүн айрым тилдер адаптация кылып кеткен. Мисалы үчүн түрктөр революцион, дикцион, артикулюцион дешет. Англис тилде revolution, constitution. Орус тилде дикция, революция. Демек, биз орус тили бизге таасир эткенден кийин, калыптангандан кийин биз ошол орус тилинин орфоэпиясына кандай айтылса, биз дагы ошол милдеттүү түрдө ошол чыгыштарды айтууга милдеттүүбүз. Же болбосо башка синоним табыңыз, айта албасаңыз. Же болбосо мына костюм, түрктөр костюм дейт, орустар костюм дейт. Биз орус тилине баш ийишибиз керек, орфоэпиясына, анткени жанагы мен жогоруда айткандай, демек костюм дешибиз керек. Басымдагы орфоэпиянын бир бөлүгү, маанилүү бөлүгү, басымдагы чоң роль ойнойт. Басымды туура эмес деп койсок, маани да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мука десе бир, мука бир башка. Орган десек бир маани, орган деп айтсак бул башка. Кайсы бир учурда бир телеканалдан кайсы бир жылдары бир диктор жаш кыз окуп калды мынтип. Жакында улуттук филармонияда, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда органдык музыкалык концерти болот дейт. Органдык музыка дегендин ордуна органдык деп койду. Ушу бир эле басым менен, туура эмес, ушу басым менен өзүнүн деңгээлин, өзүнүн кеп маданиятын төмөндүгүн көрсөтүп койду да, тилекке каршы. Аны менен албетте өзүнө эле эмес, ошол иштеп жаткан телекомпаниянын дагы имиджине терс таасирин тийгизет албетте. Ал эми эгерде мугалим катарында биз туура эмес айтып турсак, анда окуучулар дагы бизде авторитет көрбөй калат. Мен дагы мисал келтирип кетейин. Дагы бир туугандарымдын балдары айтып калышат, гимназияда болгондо да гимназияда окуучу, ошол жерде катардагы мугалим эле эмес, завуч, кыргыз тилдүү гимназияда күлүп бир айтып келген да, эжеке бизде завучубуз эртең свободная форма кийип келсеңер болот деп айткан. Андан көрө кыргызча эле айтып койгон жакшы да, каалаган эркин форма деп. Анан свободная форма. Демек, биз ушул өзүбүздүн кеп маданиятыбызга, кеп техникабызга маани беришибиз керек экен. Бүгүнкү ушу вебинарыбызды жыйынтыктап жатып, биз эмнени карадык? Албетте, ар бир адамга оратордук чеберчилик негиздери өтө маанилүү жашообузда. Кеп бул адамдын визиттик карточкасы деп койсок болот. Мына инвенция, ой жаратабыз, диспозиция, бул өтө маанилүү, бул нерселердин баары. Албетте, мазмун маанилүү. Бирок форма дагы чоң роль ойнойт. Мисалы, Димас Фен, биз жана башында Димас Фенди сөз кылбадыкпы? Димас Фен кийин улуу оратор болуп жүргөн кезде, билесиздер, тарыхтан Афинадагы ар бир жаран мыкты оратор болгонго умтулушчу да, анткени бул жашоо өзү ошого түрткөн да, оратор болушуң керек деп. Анан ошондо Димас Фенге мыкты оратор болуш үчүн эмне керек деп сураганда, Димас Фен мындай деп жооп берчү экен. Биринчиден аткаруучулук, экинчиден аткаруучулук, үчүнчүдөн дагы аткаруучулук. Бул эмнени айтып турат? Албетте, биздин эмне айтканыбыз маанилүү, бирок кантип айтып жатабыз, бул дагы мааниге ээ. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолоруңуздар болсо, жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Айнур эже, чоң рахмат.
Анда эмесе суроо жоопко кезек берсек, суроосу болгондор микрофонун жандырып бере берсеңиздер болот. Чатка да жазып жатышат. Рахмат, чоң рахмат. Туура дем алуу боюнча бир көнүгүү көрсөтөсүзбү дейт. Басы кечиресиздер, мен ошо немени көрсөтпөй калган турбаймынбы сиздерге механизм. Мындай кылсаңыздар, бир колуңуздарды ооздун тушуна коюңуздар, бир колуңуздарды кабыргага койсуңуздар, жанагы кимдей болуп, Маргарет Тэтчерде кабыргага койбоду. Эми гүл жыттаган сыяктуу абаны жыттап бир мына тартасыз, мурун менен 1-2 секунд пауза кармаңыздар. Анан деп шам үйлөгөндөй алаканды үйлөңүздөр. Келиңиздер, чогуу жасап көрөлүк мына. Эмне сезди? Кабыргадагы колуңуздар эмне сезди? Алакан эмне сезди? Эмне сезди? İç көтөрүлдү. Кандай болду? İç тарап көтөрүлдү, анан колго кандай десем, жылуу аба чыкты. Азамат, эң мыкты мына бул көрсөткүч. Демек, Бактыгүл атыңыз. Ооба. Бактыгүл туура дем алды. Ушу диафрагма болгондо аба жылыш керек, мыңдалыш керек. Анан кабырга же ушу диафрагма курсак көтөрүлүш керек. Баса эгерде ушундай отурган учурда кабырга жылбаса, диафрагма, анда жатып алып жасасаңыздар болот. Диафрагма биз 3-4 абалда туура иштейт да. Биз жаткан учурда, жатып алган учурда, жөтөлгөн учурда, күлгөн учурубузда, анан гүл жыттаган учурда. Анан ушундай машык кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн, мындай кылсаңыздар болот, бир схема. Деп менен сөздүн айырмасы эмне дедим. Азыр демек, кайсы жерге келдик? Сөзүм бөлүнүп кетти, мен айтайын деп. Мына диафрагма, диафрагмага дем алуу мынтсеңиздер болот. Биринчи схема. Биринчи күнү 3 секунд демди алсаңыздар болот. Санайсыздар 1, 2, 3 мына. 3 жолу 3 секунд пауза кармайсыздар. Кайра 3 секундага абаны чыгарасыздар. Ушундай бир схемасы бар да, бир схема кылсаңыздар болот. Лрону окуп берсеңиз дейт. Сиздер окуп берсеңиздер жакшы болмок да. Азыр экрандагы демонстрация кылайын, суранып жатышат. Мына караңыздар. Бул айкаштар өтө татаал ылык тамгасы мененчи. Калуучулар барбы? Микрофондоруңузду жандырып окуп көрбөйсүздөрбү? Пра, пре, про, прё, пру, прю, пре, пре, пры, при, лра, лря, лро, лрё, лру, лрю, лре, лре, лры, лри. Жакшы, лре так айтабыз. Мына ким суранып атты? Лра, лря. Анын артикуляцияны машыктырсаңыздар, машыгуу учурунда утрированно деп коебуз, көптүрүп айтабыз. Анан жөнөкөй сүйлөгөндө туура болуп калат. Мына лра жанагы соолор боюнча окуп берейин. Мына лра, лря, лро, лрё, лру, лрю, лре, лре, лыре деп ашыкча тыгыш кошпойбуз. Лры, лри. Дагы барбы суроолор? Так. Чаткада жазып жатышабы? Бир суроо берсем болобу? Болот, албетте. Сиздин алдыңызда сүйлөгөндөрдө жазган калат экенсиз негизинен. Негизинен азыркы шартка байланыштуу биз чет мамлекетте жүрөбүз, анан Кыргызстанга барганда сизден сабак алсак деп ниет кылып жүрдүк элек. Анан балким сиздин онлайн курстарды уюштуруу ниетиңиз барбы же уюштуруп жатасыздарбы? Уюштуруп жатабыз. Онлайн курстарыбыз бар. Катышсаңыздар болот. Андан кийин байланышсаңыздар болот. Кааласаңыздар WhatsApp номерибиз бар. Менеджери менен байланышып билсеңиздер болот. Телефону 0772 жазып алсаңыз болот. 0772 85 35 99. Чоң рахмат.
эч нерсе эмес. Эми бир кайталап коесузбу WhatsApp номериңизди? Бул жерде техника деп сурап жатат бирок кептин техникасы дедиңиз. Техника деген кыргызчасы кандай болот эжеке дейт. Техника Юдахиндин Карасаевдин сөздүгүн караңыздар, ал жерде техника эле боюнча. Айрымдары мисалы үчүн сизге рахмат сурооңузга, албетте сиз кыргыз тили үчүн жан үйрөп жатасыз дегендей. Бирок карасаңыз, ар бир тил төл сөздөн гана турбайт. Сырттан кааланган сөздөрдөн да турат. Алардын баарын которуунун кажети жок. Мисалы үчүн, ошол эле биздин тектеш түрк тили. Алар көп нерсени түрк тилине которгон. Керек болсо, компьютерди дүйнө жүзү компьютер деп атса, компьютер, алар билгисаяр деп которо алышкан. Бирок ошолор дагы техника деген сөздү калтырышкан. Мисалы үчүн, сунуш техникери, мен Манас Түрк университетине сабак берем, сунуш техникери деген сабак бар. Сунуш техникалары, технология деген сыяктуу. Мисалы үчүн, карасаңыздар, эми телефон дегенде андай болсо кыргызчаласак баардык нерсени кыргызчаласак, телефонду которо аласызбы? Телефон которбойбуз. Революция, конституция, прокуратура, гектар, экономика, география, түрк тилинде деген, мисалы үчүн, интернет, планшет, ушул нерсенин баарын которосузбу? Демек, техника дегенде техника көбүрөөк маанини берет да, терең маани. Ошондуктан башка ыкма же жол деп которгон болбойт. Техника, кеп техникасы деген туура болот да. Менде сөз бар. Учетан рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Толстородон, Досматова Нарынкүл. Менин жердешим экен. Саламатсызбы, Айнур эже? Сизге ден соолук каалайм. Ишиңизге ийгилик. Сиз менен абдан сыймыктанып, бүгүн вебинарды аябай күтүп, анан катыштым. Бактыбас орто мектебинин окуу бөлүмү башчысымын. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, кубанычтамын. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик. Айнур эже, Бактыгүл колун көтөрүп турат, суроосу бар окшойт, Азыр дагы бирөө менеджериңиздин телефон номерин жетишпей алдык деп да кайталап коеюн. 0772 85 35 99. WhatsApp номериңизби? WhatsApp номер, менеджердин WhatsApp номери. Дагы бир жолу 0772 85 35 99. Кыргызстандын депутаттары ушул ким баса сурап атканы кечиресиз. Анан кайрылам, чатка ким сурап атты? Бирөө суроонубу? Менде суроо бар. Менин суроом биринчиден чоң рахмат. Абдан кызыктуу болду. Рахмат, жана пайдалуу болду. Менин суроом, сиз айттыңыз, эстеп калуу техникасы бар дедиңиз. Мисалы үчүн биз өзүбүздү 1000 даярдасак да, эл алдында чыкканда адам сүрдөнөт, анан көп нерселер билинбей эле эстен чыгып кетет да. Мындай кааласак да, каалабасак да, ошол тууралуу эмне кеңештериңизди айтат элеңиз? Рахмат, бактылуу сурооңузга. Негизи сөзмө-сөз жаттабаш керек да, эң негизгиси. Сөзмө-сөз көбүнчө тезистүү жаттап алсаңыз болот. Анан сөзсүз түрдө репетиция кылыш керек. Байкасаңыз, Гитлер улуу оратор, мисалы үчүн баарыбыз билебиз, Гитлер фильмдеринде эле карасаңыздар, ар бир керек болсо жесттеринен бери кадимкидей репетиция кылчу. Ар бир сөзүн репетиция кылчу. Ошол эле рефрейнинг колдонуу, сторителлинг колдонуу, ошонун баарын кадимкидей историяны, окуяны айтып берчү да, үн чыгарып. Демек, сиздер дагы бир сабакка даярданасыздарбы же бир докладка даярданасыздарбы же бир диплом жактаганга, кандидаттык диссертация жактайсыздарбы? Демек, ошо докладыңыздарды жазып аласыз, анан оозеки эле өзүңүз оюңузду айтып биринчи репетиция кылышыңыз керек. Анан текст жазып түшүрүшүңүз керек. Анан улам кайталап, жест, мимика менен кадимкидей аудиторияны көрүп тургандай жандуу, жана театрларда репетиция кылышат го, генералдык репетиция, концерт. Бул жөн эмес да, анткени мээде фиксация болуп калат. Ар бир жест, ар бир сүйлөгөн сөз, ошону репетиция кылсаңыз, мындан тышкары мындай жардамчы кылып алсак болот. Эгерде сиз мисалы үчүн президиумга отура турган болсоңуз же стол тура турган болсо, адатта мындай кагазга аты жөнүңүздү, фамилияңызды жазып коет эмеспи, көрүнүп турабы? Мисалы үчүн турат дагы бияк жагына
подсказкаларды жазып алсаңыз болот. Мисалы үчүн тезис түрдө же бир 3 бурчтук же болбосо бир сөз, ачкыч сөз деп коет го, ключевое слово какое-нибудь. Унутуп калсаңыз иреттүүлүгүн акырын барып, эми актерское мастерство даже надо басып барат, акырын карап койсоңуз сизге подсказка. Демек, мындан ары бул кеп жөнүндө айтат экен, бул тууралуу айтат экен деген сыяктуу да. Демек, ошондой репетиция кылыш керек. Үйдө бош кулактар болсо, деп чоң ата, чоң апаларыбыз болобу, же балдар болобу дегендей, аларга ошол келечектеги айта турган докладыңызды айтып берип, киши жок болсо, элементардуу элестетип, дивандын бияк тарабынан бияк тарабына карап, комната бөлмөнү дегендейчи. Мынтип сиз аудитория менен болгон контактты дагы түзгөнгө үйрөнөсүз да. Бул жакты карап, кайра бул орто жакты карап, кайра оң тарапты карап, ошол ар бир сөздү жанагы бул жерден депутаттар дагы азыр эстеп кеттим, бирөө жазыптыр, депутаттар дагы ушул курстарга катышса болбойбу деп. Айрым депутаттар катышкандар баары бизге келип жатат. Албетте, алар дагы ушул жанагы сын пикирге калып жаткан депутаттар дагы эгерде үнүн чыгарып, жоктон эле репетиция кылып, текстти үн чыгарбай окуса, кандай гана татаал сөз болбосун, биз окуган сымал боло беребиз да, окуп кете беребиз ичибизден. А бирок ошондо ойлойбуз да, элге чыгып сүйлөгөндө дагы ошондой окуйбуз деп. А бирок тилекке каршы андай эмес. Тилди жана артикуляциялык өнүгүүлөр бар. Тилди аппараттуу даярдаш керек, дикцияны даярдаш керек, ошондо үндү чыгарып, татаал сөздү кайра кайталап айтсаңыз, ошондо сизге жеңил болот дегендейчи. Болгону ошондой да бактылуу. Сурооңузга жооп бере алдымбы? Рахмат эже. Жамал Папиева кол көтөрүп турат, суроосу бар экен. Жакшы, Жамал. Саламатсыздар дагы бир жолу, кесиптештер. Айнур эжеке, сизге чоң рахмат. Кызыктуу жана пайдалуу маек өткөнүңүз үчүн. Бул бизге мугалимдер үчүн аябай пайдалуу, зарыл деп ойлойбуз да. Менин суроом сизге, жана айттыңыз го, бир дем алуунун түрлөрүн көрсөтүп өттүңүз го, диафрагмалык, анан көкүрөктүк деп дагы бирөөсү эмеле. Бул бир кандайдыр бир речти, кандайдыр бир сүйлөмдө, эки сүйлөм болобу, ар кандай дем алуу түрдө болуп айтып бергилесизби, айырмасын көрсөкпү дегенбиз. Ар кандай дем алуу, мен ушу жана көрсөттүм да, пауза. Туура түшүндүмбү? Мисалы азыр. Так, бир текст алсам. Мына бул паузаларды кылбадык. Эгерде мисалы үчүн диафрагма менен дем алганды билбесек, толкунданганда айтпадым, жана адам сүйлөгөндө аба жетпей баштайт. Кээ бирөөнү байкасаңыздар, эл алдына чыкканда кээ бирөөнүн бети кызарып чыгат, моюндагы кан тамырлары көп чыгат, ошо аба жетпегенден сүйлөнгөндөн. Анан калайбы калабайбы, организм өзү приказ берет да, кайсы жерде аба жетпесе токтойт да. Анан эгерде асан сокур деп, ушул жерде сокур деп туруп аба алгыңыз келсе, асан сокур болуп калат да, мисалы үчүн. Дагы бир мисал, мен практикамдан айтып берем. Бир жолу редакторум күлүп келип калды, эжеке, эже мына паузаны бул жерде эмес, бул жерден кылып окусаңыз дегенде, ошондой бир фамилияны башкача айтып коеюн, мисалы үчүн Нурбекова деп коеюнчу, мисалы үчүн. Нурбекова, мисалы үчүн фамилия мындай болуш керек. Нурбекова катын президенттик администрацияга жолдоду. Пауза негизи Нурбековадан кийин болуш керек эле да. Ал пауза Нурбекова эмес, катындан кийин окусаңыз деп атпайбы, мындай болуп калды. Нурбекова катын президенттик администрацияга жолдоду. Көрдүңүзбү? Туура эмес пауза кылсак, аба жетпей же ушул жерде кылып калсак, так өзгөрүп кетет. Бул жерде бир жаңылмач бар эле, ошону окуп көрөлүкпү. Ким суроо берди? Атыңыз ким эле? Жамал. Жамал, сиз айттыңыз, ар кандай техникада окуп бериңиз дедиңизби, диафрагмалык? Ооба. Мен эми калаймы, калабаймынбы, акырек жана көкүрөк менен жасай албайм, анткени мен диафрагмалык дем алууну өздөштүргөм. Баса мен өзүмдүн да практикамдан айтып кетейин, телевиденияга жаңы келген жылдары, алгачкы жылдары, мен да абдан сүрдөөчүмүн. Биз анда дикторлордун иши абдан эле татаал болчу, бүгүнкүдөй жеңилдик эмес. Биз узун 1 сааттык программаларды кадр сыртында окучубуз. Ошол учурда айтып атпайсызбы, монологдук форма, кептин монологдук формасы өтө татаал. Же мынтип суу иче албайсың, уруксат жок дегендей.
ооз кургайт. Кыскасы ушинтип аябай толкунданып аба жетпей кетчү. Кийин анан мен билип өздөштүрдүм. Эжекем Зинаида Михайловна Петренко үйрөтүп, туура дем алганды үйрөткөн. Андыктан мен азыр каалайынбы, каалабайынбы туура эмес дем ала албайм. Диафрагма менен болгону кандай кылып окуп көрөлүк, мен кичине түшүнбөй калдым да. Бир текст жөн эле окуп көрөлүкпү. Жамал. Мына көккө көгүчкөн көгүлтүр көрккө көмүлгөн, көрдүңбү көйкөлүп көрүнгөн көк түстүү гөлдү өп көбүргөн. Карап кара карандашын уштап карандашын, карындашын уштады карындашын, карандашын. Король эрел, король эрел, король эрел, король эрел. Кааласаңыздар айтып көрсөңүздөр болот. Баса мындай машыксаңыздар болот. Үйдөн орточо бир текст алып алып, секундомер коюп алып туруп, текст окусаңыздар болот. Текшерсеңиздер болот өзүңүздөрдү да. Бир дем менен канча сөз, канча секундту окуйсуздар. Мисалы үчүн мен орточо бир 16, 17, 18 секунд окуйм да, мисалы үчүн бир дем менен. Сиздер кандай окуйт болушуңуздар керек. Кызык болсо ушинтип үйдө машыксаңыздар болот. Жамал окудум текст. Рахмат. Дагы бир суроо берсе болобу? Мен берейин дедим эле. Болот. Айгүл Мен эме Айнура угуп атасыңарбы? Окуп жатам. Мен деген могу включать этилбей атат эме. Ну ладно. Сүйлөй берейин анда, Сүйлөй бериңиз. Эме болуп атат да, мен деген өзүм сүрөтчү Айтуу Бадакшановам. Чоң рахмат сизге. Сон бир эме болуп атат, вебинар. Анан мен профессиональный тил боюнча көбүнчө түшүндүргөндө, сабак берип атканда меники деген терминдер бар да толтура. Терминдер деген эч качан которулбайт. Бизде особенно көркөм сүрөт боюнча визуальный дизайн, композиция, тил көп ушундай эме моменттер бар. Анан мен кыргызча түшүндүрөм, жакшы эле түшүндүрүп атканда бир маалда машинально автоматтык түрдө эле чыгат баягы сөздөр. Кыргызча, орусча кетет да. Ошондо аудиторияга нормально эле болобу? Ушул мен кыргызчадан кайра орусчага өтүп, анан кайра кыргызчадан кайра ушундай бир аралашып кетет да. Негизги биздин байлык, кыргыз тил байлыктан да эмес, кыргыз жакшы бай тил. Негизи бир түшүндүрүп атканда ушундай чыгат да. Анан аудиторияга нормальныйбы ушу студенттерге негизи ушу вебинар берсе деп. Болгондо сиз терминди айтып атасызбы? Терминдер анан мындай түшүндүрүп кетет го, негизи слов когда не хватает. Латын тилинен, англис тилинен, баягы грек тилинен келет эмеспиз. Ал терминдерди колдонуу эч уяты жок. Термин болгону ошону интерпретациялап бересиз да, талдап бересиз да. Анан албетте аракет кылыш керек. Татаал эки тилде бизде азыр кош тил болуп атпайбы көпчүлүгү. Ошондуктан аракет кылса, машыкса бир тилде алып кетсе болот. Бирок айрым учурларда кээде эквивалент таппай кетесиң да болгон үчүн. Ошон үчүн алдын ала сабакка даярданыш керек да. Мисалы үчүн ошо сабак берүү дагы бул оратордук чеберчилик, оратор болосуз. Демек мен жанагы айткандай, сабакка алдын ала даярдансаңыз, демек ошол ар бир үйдөн отуруп бул термин же бул нерсе кыргызчасы кандай болот экен деп Юдахиндинби сөздүгүнөн карап, мисалы үчүн, же болбосо ушул түшүндүрүп кетсеңиз болот. Терминди айтып туруп, кайра чечмелеп кетсеңиз болот. Ошондо жеңилирээк болот. Албетте Рахмат. Эже менде суроо бар болчу. Азыр анда Алимбай агай, андан кийин Нуржана Жалилова суроо сурайм дейт. Рахмат. Мен бизден ыраазычылык билдиргим келет. Рахмат. Мындай мүмкүнчүлүк деген эң пайда болуп атат да. Коронавирус болбосо балким бул деген ушудан калып калмак эле. Анан коронавирус баягы жаман болбой жакшы жок деп коет да. Анан ошол себептен биз азыр катышып көп жаңы нерселерди угуп атабыз да. Буга чейин ораторский искусство деп орусчасын көп окуп жүрчүмүн, көп карачып, анан кыргызча укканга өтө курсант болуп атам да. Анан ушул сабагыңызды дагы улантууга шарт болобу дагы? Кайсы мезгилде шарттар ошону билсек. Анан баштан катышпай калып дагы бир себеп ушундай болуп калат да. Анан бул видео материалыңызды сиздер жибересиздерби же жокпу? Бүгүнкү сабактын видео материалын. Рахмат. Мен өзүнчө медиа карьера деген мектебим бар. Ошол жерде курстар бар, онлайн курстар, офлайн курстар, мына жаңы түрдө. Же ушуну байланышсаңыздар болот, катышсак болот, же болбосо онлайн университетинен уюштуруучулар дагы уюштурабыз десе, албетте мен каршы эмесмин. Сиздер менен тажрыйба менен бөлүшүүгө абдан даярмын.
Анан дагы кайсы суроо бердиңиз? Экинчи. Бул материалды бересиздер, бул кимдер уюштуруучулар, онлайн университет уюштуруучулары YouTube'га жайгаштырышат, Ооба. Онлайн университеттин YouTube каналына чыгарабыз. Бүгүнкү вебинардын видео записин азыр чатка биздин YouTube каналдын адресин жазып коем. Кийинки суроо. Мен оштон болом. Сейчас. Саламатсызбы? Нуржана. Саламатчылык. Айнур эже, саламатсызбы? Жалпы мамлекеттик университеттин жалпы жамааттын атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү семинар Жалал Абад мамлекеттик университети. Азыр дей мен жантан бери жарым сааттын жөнүндө алдым. Бас көрөлүбү? Микрофонуңуздарды өчүп турсаңыздар сураныч. Сиздин бүгүн убактыңызды аябастан ушул вебинарга келип, жакшы маалыматтарды биз менен бөлүшкөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Анан менин төмөндөгүдөй суроом бар болчу. Сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүздө белгилүү ораторлор боюнча сөз козгоп кеттиңиз. Анан азыр Кыргызстандагы ораторлор катары кимдерди айта аласыз? Анан экинчи суроо, мен азыр өзүм кыргыз тили жана адабияты мугалими катары бир куплет жаңылмач айтсам, сиз менин дикциям менен дем алуумду текшерип бере аласызбы деген суроо. Албетте жакшы. Менин дагы диагностикалык картам бар болсо, эгерде билбейм күтсөңүздөр, мен ошол диагностикалык карта боюнча сизге баа коюп берсем болот. Мүмкүнбү, Элира, убактыңыз барбы дагы? Ооба, мүмкүн. Диагностикалык картамды алып чыгайын. Так. Экранга көрүндүбү? Жок. Жок. Көрүнгөн жокпу? Так, азыр кантип кайра киришим керек мен. Демонстрация кылсаңыз болот. Совместный демонстрация кылыш керек. Кайра немеде зумдан чыгып кеттим. Демонстрация менен. Демонстрация. Азыр ачабыз. Көрүндү. Эми көрүндүбү? Көрүндү. Эми көрүндү, мына. 7 критерий боюнча текст окусаңыз, мен сизге баа коюп берейин анда. Дикция. Мен жаңылмач окуйун дегенмин да. Жаңылмач айтайын, бир куплет. Жаңылмач айтыңыз. Суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым кара өсөт. Суу чачын тара өсөт, суусуз калса араң өсөт. Эми бат айтсам, суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым кара өсөт, суу чачын тара өсөт, суусуз калса араң өсөт. Жакшы, азыр мен сизге бир жаңылмачтан эмескин, дагы жаңылмач окуп бересиз азыр. Так, азыр кыргызча. Текст бар экен. Бул текст окусаңыздар. Кийикчинин кийикке келип кейгенин көрүп, кейикчелдин кечпирине кейи берип билбей калдык кай берендерин кандайча жедик. Кеп байлыгы кең байлык бизге тең байлык, кең булуңда кең байлыкты карайлык, кең байлыкты алалык. Дароо, мына сиздин азыр кайра жанагы неме картага келели, диагностикалык карта. Дикцияңыз мындай жалпы жанагы биринчи жаңылмачта каталар болгон жок, орфоэпиялык. Ошондуктан жалпы дикцияңыз мындай 8 10 балдык критерий боюнча, 10 балдык боюнча 8 деп коёюн дикция. Произношение бул орусча карта чыгып калыптыр. Произношение бул орфоэпия деген да, бул айтуу эрежелери. Кыргыз орфоэпиясынан тилекке каршы сизге 4 коюн мейли. 4 коюн, анткени туура эмес окуп атасыз да. Азыр мен айтайын кайсы жерин туура эмес окудуңуз. Мына карасаңыз, жанагы эреже кыргыз тилинин орфоэпиясына ылайык к тамгасынан кийин ичке үндүү келет дедик. Ошондуктан кийикчи эмес, гийикчи деп окулат. Анан гийикке келип, гейгенин көрүп, гейикчелдин кечпирине кий берип, билбей калдык. Кай беренди эмес, кай берендин этин кандайча жедик. Бул дагы кеп байлыгы, кеп байлыгы. Бул эми мен негизи талас, ош, баткен, жалал абад тарап ушундай кейип келип, бул өзбек тилинин таасири окшойт да, кейип келип деп. Мисалы үчүн таластыктар казыр дешет да, азыр дегендин ордуна. Дегендей, демек ушул орфоэпияда кичине туура эмес, ушуну оңдошуңуз керек экен. Орфоэпияга канча койдум? 4 койдум,
тембрыңыз бир аз да ылдый түшүрсө болот, бирок жаман эмес, жакшы экен, ичке эмес. Тембрыңызга бир 8 деген баа койсок болот. Темп болсо тез окудуңуз, темпти орточо 7 баа койсок болот. Интонацияңыз жакшы экен, 8 деп койсок болот. Эми логикалык паузаны кантип текшерсек, логикалык паузада текст керек азыр. Логикалык пауза. Орусча текст окубайсыз да, азыр гана биринчи. Эми могу логикалык басымдар боюнча. Ушул текстти окуп көрсөңүз биринчи сүйлөмдү. Биз бүгүн театрга барабыз. Так, көрдүңүз, биз бүгүн театрга барабыз деп эки сөзгө басым коюп койдуңуз. Эми могу кызыл менен büyük турат го, ушуга эле басым жасап окусаңыз, калган логикалык борбор басым деген ушул да. Негизи ойду айта турган сөз. Биз бүгүн театрга барабыз деп окушубуз керек экен да, Анан улам кызыл менен белгиленип турган гана сөздөрдү басып окуп кете берсеңиз да. Биз бүгүн театрга барабыз. Биз бүгүн театрга барабыз. Биз бүгүн биз деп атабыз. Мисалы үчүн кызыл менен эле басылган окусаңыз. Биз бүгүн театрга барабыз. Жок, баарын басып атасыз. Көрдүңүзбү? Биз бүгүн деп атасыз. Бир гана сөз. Биз бүгүн театрга барабыз. Кошуналар эмес деген сыяктуу. Биз бүгүн театрга барабыз. Түшүндүм. Биз бүгүн театрга барабыз. Акыркысына койсоңуз. Биз бүгүн театрга барабыз. Жок, көрдүңүзбү? Кайра театрга дегенди дагы айтып кеттиңиз. Демек, улам тема алмашат, улам жаңы түшүнүк пайда болот. Ошон үчүн мисалы үчүн карасаң, биз бүгүн театрга барабыз. Бизге койсоңуз, демек биз кошуна эмес деген сыяктуу. Биз бүгүн театрга барабыз. Биз бүгүн театрга барабыз, музейге эмес. Биз бүгүн театрга барабыз. Логикалык борбор, логикалык борбордун үстүнөн иштешиңиз керек экен. Ал диагностика карта боюнча. Интонацияңыз жакшы экен. Койдук логикалык пауза. Паузаны эми дагы текстти, кыргызча текст болсо жакшы болмок экен. Азыр текст. Так. Кыргызча текст жок экен. Логикалык диалект болуп кетти. Окуп көрсөңүз анда мейли, могу биринчи жагылмашты. Үч күчүк үшүп, үнү бүтүп, энесин күтүп тура берди үшүп. Логикалык пауза, текст, информациялык бир текст болсо жакшы болмок, бирок жаман эмес, жакшы эле сезет экенсиз текстти. Мындан деле логикалык паузага 7 койсок болот. Кийин мындай кылсак, бааларды жазып алдыңызбы? Баа жазып алып, кийин машыгып, мисалы үчүн кааласаңыз, бир айдан кийин бир текст жазып, жана WhatsApp номерге аудио жазып туруп жөнөтсеңиз болот. Мен сизге кайра баа коюп берем. Жылыш болдубу, болгон жокпу кааласаңыз. Чоң рахмат. Рахмат эже. Зубайда Каразакова кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Ооба, саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, урматтуу биздин төгөрөгө келишкен эжекелерибиздин бири Айнур эжеке. Кайрадан көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Менин 2 суроом бар эле. Биринчиси, дарыгерлер көпчүлүк учурларда ички органдардын саламаттыгы жакшы болуш үчүн ич менен дем алыш керек деп аябай көп үйрөтүшүп жатат да. Ооба. Диафрагма. Ооба. Анан азыр сиздикинде кабырга менен диафрагмалык кабыргалык смешанный тип дыхания деп коет. Өзүнчө брюшной тип дыхания бар ич менен. Кабыргадагы процесске катышат, ошондуктан диафрагма кабырга эле эмес. Диафрагма дагы катышат, кабырга дагы. Байкасаңыз, колуңузду кабыргага койсоңуз, диафрагма менен дем алганда дегенде кабырга колду түртөт мындай өйдөгүздөй. Ооба. Диафрагма кабыргалык смешанный. Экөө бирге болуп баратабы? Экөө бир кетет, өз-өзүнчө эмес. Диафрагма кыймылдагандан кийин кабырга дагы сөзсүз кыймылга келет. Ошондуктан өз-өзүнчө эмес. Смешанный тип дыхания деп коет медиктерде. Сиз медик билет турбайсыз. Мен да медиктин эң биринчи кесибим боюнча мен медицина кызматкеримин. Анан экинчи бүтөмүк суроо пайда болуп калды. Анын себеби дегенде мына орфоэпияда фонетикалык өзгөчөлүктөр бар да. Анын ичинен мисалы түштүктөгү ноокат, кадам жайып, баткен аймактарында з, кг тыбыштарын
алмаштырбай туура айтылат, бул орфоэпиялык эрежеге ылайык деп китептерде берилет да. Кайсы мисалы, кайсы келтире аласызбы? Карап тапканга эме кыла албадым, бирок көгүчкөндү көгүчкөн деп айтканга мен анча кошула албай турам да. Күнбай атасыз, анткени сиз эне сүтү менен сизге сиңген ал нерсе. Сизге мына өөн учурап атат. А бирок кыргыз тилинин орфоэпиялык Биалиевдин китебин карасаңыз, кыргызский язык для иностранных студентов деген бир китеби бар, для иностранцев. Ошол жерде мына эрежелер да бар да, бирден бир адабиятты айтып атам сизге. К тамгасынан башталган сөздөн кийин ички үндүлөр келсе, ө, ү, иге к тамгасы гга айланат. А эгерде к тамгасынан кийин жоон үндүлөр турса, о, у, ы, а, анда өзгөрбөйт. Мисалы, Кыргызстан дейбиз да, Кыргызстан дейбиз. Карагат боюнча эле калат. Ак боюнча эле калат. А бирок көгүчкөн болбойт, көгүчкөн болот. Анан биз айтып атабыз, кээ бир мындай көпчүлүк стереотип бар да, Кыргызстандачы жалаң нарындыктар таптаза сүйлөйт депчи. Жок, нарындыктардын дагы орфоэпиялык жанагындай каталар кетирет. Тызы алмаштырат, мисалы үчүн тузу жок тамак деген тусу жок тамак. Жездени жесте дешет, мисалы үчүн. Алмаштырышат. К, Г, Ж тыбыштары экиден, тамгалар экиден тыбыш берет эмеспи? Жоон үндүлөр менен келгенде, жоон ички үндүлөр менен келгенде ички болгондо бул боюнча дагы байланышам. Анан үчүнчүсү азыр Жалал эжеке тексттерди окуп атканда барабыз, биз бүгүн театрга барабыз деп окуп атты да, ошону ой деп оңдобой койдуңуз. Ошол жерден ошо айтпадымбы? Да барабыз деген болбойт. Б тамгасы эки үндүн ортосуна калганда бга айланат. Барабыз. Мен логикалык паузасына маани берип калдым окшойт. Негизи ал туура эмес. Бизде тилекке каршы карасаңыздар, журналисттердин тышкары дагы айтып кете турган болсок, бул чоң көйгөй. Байкайсыздарбы, улуу сиздер байкайт болушуңуздар керек. Ырчылар, тилекке каршы жаштар, эстрада ырчылары абдан тилди бузуп ырдашат да. Кырба мени кырба деп, мисалы, жабыркан боздо босун энеде деп ырдашат да. Тилекке каршы барабыз дегенди сиз азыр жакшы абдан айтып кеттиңиз. Барабыз деген ордуна барабыз деп. Бул чоң көйгөй болуп баратат да. Баса ошол жерден мен 2016-жылы жогору жактан тилчилерге бир тапшырма берилди, реформа жасагыла алфавит боюнча, балким эсиңиздерде. Мен да ошол конференцияга катышып калдым эле. Ошондо билесиздерби, ушунчалык деңгээлде биздин коом тилибизди кандай жазылса ошондой окуп жаткандыктан бир профессор чыгып мындай бир сунуш киргизди. Ой, мен мындай сунуш киргизем. Келгиле кыргыз тилинин алфавитинен Б тамгасын алып салыш керек деди. Баары ушул эмне болду? Ва деген диктом киргизели. Баары кандай жазылса ошондой окуп атпайбы? Кантип анан кылабыз? Ошондой нерсе. Дагы бир окумуштуу, жаш окумуштуу чыкты. Мен дейт сунуштайм, кыргыз тилинен Ц тамгасын алып салыш керек. Социология, конституция деп айтышыбыз керек деп. Көрдүңүздөрбү? Анын өзүнүн чындыгы бар. Кыргыз тилинин жана адаптация болуш керек деген бир теориясы бар экен. Ушундай нонсенстик ушул нерселерге чейин жеткен да. Демек, бирок биз мектептерде мугалимдер маани беришибиз керек. Мен ошо студенттер Манас университетинде болобу башка университеттерде студенттерим келип ушу текст окуганда айтам да, сизди мисалы үчүн кээ бир айтат, жок, бизде ушинтип үйрөтүшкөн деп, мисалы үчүн көгүчкөн деп жана айтып атпайсызбы? Барабыз дегендей. Демек, ошол тилчилер дагы маани беришибиз керек да. Орфоэпия башка лексико-стилистикалык, морфолого-стилистикалык башка бөлүмдөргө эле эмес, ошол фоно-стилистикалыкка дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Анткени коммуникация көп учурда 70-80% жашоодо биз ооз-эки кеп менен сүйлөшөбүз да, ооз-эки түрдөгү форма кебиндечи. Андыктан ушул нерсе. Рахмат эже. Айгерим Жантөрөева суроом бар дейт. Саламатсызбы Айнура эже, мен Ала Тоо университетинин журналистика факультетинин студенти болом. Аты-жөнүм Айгерим Жантөрөева. Сизге бүгүн биринчиден ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай аябай пайдалуу семинар өткөнүңүзгө.
суроом төмөндөгүчө. Мисалы үчүн кээ бир адамдар сахнага чыкканда өзү сүрдөнбөө үчүн бир жылуу жүздү тандап алат да, анан ошол эле адамды карап сүйлөйт. Анан негизи мен адамдын көзүнө карап сүйлөшүүнү артык көрөм. Ошондо ораторлук чеберчиликке кайсыл бири туура келет? Көздү карап дейсиз, же бирөөнү деп айтып атпайсызбы? Сүрдөгөндө ооба ошондой бир сунуштар болот адистер тарабынан. Эгерде бейтааныш аудитория болсо, мисалы үчүн бир конференция деп коелучу, бир чет эл илимий конференция, доклад окуйсуз, биз жалгыз барбыз, тааныштарыбыз жок. Бирөө менен таанышып алабыз дейт, конференцияга чейин дейт. Андан таанышып алгандан кийин албетте жакын көрүп каласыз ал адамды аудиторияда отурганда. Аны эле кечке карай берген туура эмес. Анткени башка аудиториядагылар таанып калбай бизде карап айтат, биз менен контакт болбой атат деп. Айрым учурларда аны карап мындай жардам энергия алып алсаңыз болот да, мындай жагымдуу карап турса дем күч берет да. Мен деле өзүмдүн жаш кезимде телевидениеден тышкары чоң жана мамлекеттик концерттерди алып барып калчумун да. Анан камера ал бир, ал кезде айтып атпаймынбы, туура дем албай жүргөндө сүрдөнчүмүн баса, мен ушуну айттымбы, айткан жокмунбу? Жанагы эмоцияны басаңдатат дебедимби? Мурундагы биздин каналдар, жолдор борбордук нефтик системадагы эмоцияны башкара турган борбор менен байланыштуу. Эгерде биз туура дем алсак, анда биздин эмоциябызды азайтып, мындай толкунданууну азайтат дегендей. Бирок мен ошол туура дем алууну өздөштүргөнгө чейин абдан толкунданып жүрчүмүн. Мен дагы анан концерт алып барганда аябай толкунданып элем. Бир режиссер агай атын унутуп калдым, тилекке каршы. Мени мынтип айтчу да: Айнурка, сен тиги жана филармонияда болгондо ар жакта звукорежиссерлор отурган жер бар да, мындай айнек байкасаңыздар. Ошол жакта эле карап айта бер, элдин көзүн караба дейчү да. Элдин көзүн карасаң эле баягы адашасың деп коп. Аны мен ошентип кыла берчүмүн. Бирок ал албетте туура эмес. Элди караганда эле баягы ар ким ар кандай карап отурат да, өздөрү да байкайт, мындай жаман көргөн сыяктуу, бирок антесе дагычы. Кээ бири жагымдуу карайт. Анан ошондой эгерде карап, жагымдуу карап аткан кишини көрүп, кадимкидей сүйүнүп, энергия алып, анан мындай канат байлап калчумун да дегендей. Эң туура кеңеш ушундай бир жагымдуу жүздү таап алып, улам ал кишини да карап койсоңуздар, сизге бир мындай дем күч берет. Бирок бир эле кишини карап отурган болбойт. Көз контакты оратордуку сөзсүз болуш керек аудитория менен. Көз контакт болуш керек. Биринчи сол тарапты бир карап, анан ортодо отурган адамдардын көзүн карап, бир карап, бир эки фраза айтып, анан бияка болот дегендей. Рахмат. Рахмат эже. Бактыгүлдүн суроосу бар экен, Ооба, рахмат. Менин суроом буга чейинки талкууланган тууралуу, сиз жана барабыз деп айттыңыз, ошону кылгыла депчи. Менин суроом бул журналист, диктор, мугалимдерге эле арналган кеңешпи же бүт кыргызстандыктарды ошентип, кыргыздар ошентип сүйлөгүлө дегенби? Анткени мен деле өзүм чет элдик студенттерге кыргыз тил сабагын берем. Анан мен деле ушундай сиз айткан нерселерди айтам да, мындай барабыз эмес, мисалы үчүн абысын деген сөз, абысын деп эметсе, биз мисалы үчүн абысын дебейбиз, биз мисалы үчүн аусын же барабыз кандай. Болбойт да, башкача айтылат. Диктонгдон айтылат. Барабыз деп бул шарттуу түрдө эле в деп койгон да. Биз айтканда кубаныч дейбиз да, кубаныч дебейбиз. Барабыз дебейбиз. Туура, эң туура айттыңыз. Барабыз дейбиз. Уа дейбиз. Ал болгон шарттуу түрдө в деп койгон эң туура. Бул тек гана дикторлор үчүн же саясатчылар, мугалимдер үчүн эле эмес, бул баардык адамдар үчүн. Өзүн мен маданияттуу, кеп маданиятын бийик алып жүрүүчүсү болом деген, сабаттуу болом деген адамдын баары ушул туура. Мисалы үчүн орус тилин албадыкпы? Молоко деп дикторлор эле сүйлөбөйт да. Молоко пойдем поговорить. Дорогой деп, мисалы үчүн ал Вологда же Россиянын северный, южный говорлор бар да. Окане, акане дегенчи. Ал дагы нормага туура келбейт, мисалы үчүнчү. Демек, мен маданияттуу, кеп маданиятын алып жүрүүчүсү, бийик алып жүрүүчүсү болом деген баардык жаштайынан баштап, кичинекей кезден баштап биз үй бүлөдөн көндүрүшүбүз керек да. Туура, сиз эң туура, абдан кубандырат ушундай кадрларыбыз бар болгон үчүн. Рахмат. Рахмат. Анара кол көтөрүп турат. Анара, сурооңуз барбы? Алло, алло деп коюшат. Саламатсызбы, Айнур эже? Мен Кагармандан чалып атам. Сары Булуң медиа борбору
Анан чалып атам. Мен жердешим Жакында биз радио ачуунун алдында турганбыз. Анан ошого түз эфир уюштурууда, сюжеттерди жасоодо кайсыл ыкмаларды көбүрөөк колдонуу керек, ушул боюнча сизден кеңеш алайын деген. Эмнени колдонуу керек? Кандай ыкмаларды көбүрөөк колдонсок болот? Сюжеттерди жасаганда, алып баруучу болгондо, радио түз эфирде уюштурганда. Аны өзүнчө байланышып сүйлөшүшүбүз керек экен. WhatsApp'та мага байланышсаңыз, ошо кеңеш, ошо кайсы. Рахмат. Рахмат. Жыргалбек Үсөн уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен бир эмен сурамгым келип турат да. Ушул эжекенин семинарыны ушул эжекен дагы бир үзбөй уланта берсек деген ойду ушул уюштуруучуларга кандай карайсыздар? Берки башка темадагы семинарлар менен аралатып эле күн алыстап ушул эжекенин кошуп турсак жакшы экен да. Бизге абдан жакты. Рахмат. Буюрса ушунчалык эме болуп турам да, кубанып турам. Рахмат, кубанычтамын мен дагы пайда. Рахмат. Буюрса онлайн университеттин астында эженин курсун ачабыз. Ошол мугалимдерге, деги эле кеп маданиятын үйрөнөм дегендерге атайын жайкы мектепти уюштурабыз онлайн. Ушундай Zoom аркылуу, ал боюнча дагы кошумча маалымат беребиз сиздерге. Анда эмесе аябай узап кетти, 2 сааттан да ашып баратат, аябай кызыктуу. Окуп калдым эле, башкалар дагы сизге WhatsApp'ка текст окуп жөнөтсө болобу дейт. Болот, албетте жөнөтсөңүздөр болот. Мен дагы бир куплет айтып берейинчи дегендер көп болуп атат. Анда эженин номерине жазсаңыздар, голосовой менен, эже окуп анан кеңешин берет. Чоң рахмат эжеке. Бир суроо берсе болобу дейт Канжарбек. Канжарбек, суроо бериңиз. Саламатсыздарбы? Угуп жатам. Катуураак сүйлөсөңүз бийигирээк чыгарып үнүңүздү. Мындай суроо бар. Могул ар кандай адамдар болот эмеспи? Кээ бирлер жай сүйлөйт, кээ бири аябай тез сүйлөйт. Ушуларга мисалы мен өзүм кичине жайыраак сүйлөйм да. Бир ойду топтоп чыгарыш үчүн ортодо пауза болуп калат. Ушуга кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек болот? Эмне көнүгүү кылса болот? Бир ортодогу бир темпте сүйлөш үчүн да. Эгерде мындай сүйлөгөндө айтып атпайм, жанагындай үйдөн машыгышыңыз керек эл алдачы. Эгерде текст окуган темп, текст окуучуда темп бул башка да. Албетте мындай жандуу диалог же монолог түрүндө эл алдында, публика алдында ойду билдирүү өтө татаал нерсе негизинде. Ойду топтоо дегенде ошондуктан жанагы байыркы гректер түптөп кеткен риторика дебедикпи? Ошол 5 бөлүк боюнча даярданган жакшы да. Тема боюнча эл алдына чыга турган бир тема бар. Мисалы сизди чакырды же ушул боюнча доклад окуп бериңиз деп, демек дароо ошол боюнча жана биз айткан боюнча даярданып туруп, анан тезистүү айтып аракет кылып репетиция кылышыңыз керек да, темпте. Эгерде текст даяр текстти окууда эгерде темп жай болуп атса, же тескерисинче өтө тез болуп атса, аны да машыктырса болот да. Мисалы үчүн атайын көнүгүүлөр бар. Мен азыр жок, ошо даярданган жокмун да, болгондо ошо 4 атайын бир көнүгүүлөр бар да, өзүнчө вебинардан дагы эметсек болот да. Жай окуган текст бар, анан улам тездетиш керек, кайра жай окуш керек, кайра тездетиш керек дегендей ушундай этап менен өтүш керек да ал нерсеничи. Атайын көнүгүүлөр бар. Рахмат. Бул жерде Өскөнбай Дилишатов агай жазып атат, суроом жоопсуз калып калды, берсем болобу дейт. Ооба, бериңиз агай. Өскөнбай агай. Өтө жакшы вебинар болуп жатат. Бардыгыбызды мынакей бүттү дегенди карабастан, аяктады дегенди карабастан бардыгыбыз чыккыбыз келбей жатканыбызды бул вебинардын кызыктуу болуп атканынан кабар берет албетте. Дагы бир кызыктуу нерсе, бул жерде катышуучулардын 99% эркектер, аялдар экен. Эркектер аз эле экенбиз, ошон үчүн мүмкүнчүлүк бересиңер деп ишенгем. Рахмат. Эжеке, мен суроом сизге. Мен Ош шаарынан болом. Кыргыз Өзбек университетинин окутуучусу. Абдан жакшы таанышкан, таанышканыма. Кеп менен сөздүн айырмасын билбейм. Кеп деген эмне, сөз деген эмне?
кайсы маалда сөз деп сүйлөшүбүз керек, кайсы маалда кеп деп сүйлөшүбүз керек. Андан кийин үн менен добуштун айырмасы. Анан кеп деген сөздүн орусчасы кандай болот билбейт экенмин ошо. Кептин орусчасы речь болот. Речь. Речь, язык. Тил жана кеп бул өзгөчө. Тил бул баардыгы каражат, бул белгилер системасы. Бардык түшүнүктүү болгон белгилер системасы. Ошол сүйлөшүүнүн каражаты, эрежелери. Тил бул айтылуу бир мезгилде туруктуу көрүнүш болот, Ал эми кеп ошол тилдин функцияланышы, баардык процесстин өзү десек болот. Анан бул ал ар бир тилди алып жүрүүчүгө тагындык болот, ар бир инсанга жараша кеп. Мисалы үчүн, ар кимдин кеп маданияты ар кандай болушу мүмкүн. Ал ошол өзгөрүлүп турган көрүнүш эсептелет. Бул ошо индивидуалдуу психофизикалык көрүнүш деп койсок болот. Тил жанагы кодун сүйлөп жаткан кишинин ой чабытына жараша активдүү колдонуу. Ушул айырмасы. А орусча речь деп айтат. Речь, язык и речь. Добуш менен үндү дагы айтып Добуш менен үн, добуш, авыз деп да коюшат го. Бул синонимдерго дейм да. Тыбыш, звук, вот тыбыштар это звук, мисалы үчүн. Рахмат. Элеонора сурап жатат. Тыбыштарды айтууда эримдерди талапка ылайык кантип кыймылдатуу керек? Жана кечирээк байланышып калган окшойт. Мен артикуляцияны айткандай болгом. Эримдерди туура жайгаштыруу бул артикуляция деп коет. Туура жайгашуу. Мисалы үчүн, жалпы негизи байкайсыздарбы, опера ырчылары көбүнчө тегеректеп ырдашат. Деп мисалы үчүнчү. Ачпайт. Мен жана айтам, саламатсыздарбы деген көрдүңүздөрбү? Үн жагымдуу болот, жагымсыз, мисалы үчүн, саламатсыздарбы. Бул вульгарный звук деген термин бар да. Мынтип тегеректеп айтканда, саламатсыздарбы, бул башка. Демек, мисалы үчүн, тамгасын деп ачыш керек. Ини, эи, ю, я. Бирок мен дайыма тамашалап айтып келем. Бул машыккан гана учурда, анан вебинардан чыгып барып, көчөдөн тааныштарыңыздан көргөндө кандайсың дегеңиздер. Дегендей да баары деп ачпаш керек. Бул ошо туура, мисалы үчүн и, тегеректеш керек. Машыккан учурда. Туурасы ушундай. Рахмат. Эми экрандын алдында сүйлөө боюнча вебинар уюштуруп бере аласызбы дейт. Албетте жайкы мектеп башталса, ал жакта дагы ушундай экрандын алдында сүйлөөнүн эрежелерин эже айтып берет. Жайкы мектепке катышсаңыз, ошол жактан үйрөнөсүз. Карамат Кугайкул айтып атат. Чоң рахмат, мен лекция окууда үнүм жоон деп уялчумун дейт. Көрсө кайра жакшы турбайбы үндүн жоон болгону дейт. Онун да сиздерде үн табылбайт да. Тескерисинче биз ушундай үндөрдү издеп жүрөбүз да. Мен мисалы үчүн диктарлыкка менден сурап калышат көбүнчө. Эже таап бериңиз дегенде, биз дароо ошондой үндөргө тартылабыз дегендей. Жоон үндү абдан жакшы, кайра кубанышыбыз керек. Акылуу курстар барбы, сертификат бериле турган дейт. Ооба, ошол медиа карьера эженин мектеби, ал жакта да акылуу курстар бар, сертификат да берилет. Анын сыртында онлайн университеттин алдында да жайкы мектеп ачылса, ал жактан дагы сертификат берилет. Кайрыла тургандарга эже айтсаңыз, мен чатка жазып коеюн. Нени? Номериңизди, телефон. Жанагы менен байланышсаңыздар болот. 0772 85 35 99. Бул жерде Айнура Жороева дагы суранып жатат. Айнура эжеке, сиз менен жеке байланышсам болобу? Ушул телефонго неметсеңиз, мен да түз байланышка чыгам сиз менен. Чоң рахмат. Бардык суроолорго жооп бердик. Чаттагы дагы, экрандан дагы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айнура Кабатай кызы эжебизге чоң рахмат. Микрофондоруңуздарды жандырып, кол чаап койсок, эжеге. Рахмат чоң. Саламат болуңуздар. Элира эже, сизге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Элира рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга.
Азаматсыз абдан сонун вебинар болду. Уюштуруучуңуз Эльмирага да чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Айнура. Рахмат сага, Айнурочка. Рахмат. Эчтеке сизге кубанычтамын. Уюштуруучуга да рахмат. Рахмат. Дагы күтөбүз кийинки кезектеги вебинарларга. Рахмат Айнур эже. Аябай сонун вебинар болду. Уюштуруучуларга да рахмат. Чоң рахмат. Мени улам отурат. Капа. Токтоо вебинар болду. Биз бул темада аябай көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Ар бетте жашашууда жеңиш станцияга бирге жаткандын жеңиш туулган. Арабаева. Эже сиз чыкпай турасыз азыр? Жакында столор бар экен. Аябай көп суроо жазышыптыр, аябай